Элдик этнограф Сейиталы уулу Амантур Акматалиевдин Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрү китебинден эр аялдын ичара ынтымагы. Эр аялдын ичара ынтымагы. Албетте үй ээси эркек. Аял анын оң колу. Экөө биригип үйдүн очугун күтүп түтүнүн чыгарат. Бала чакалуу болушат. Мында ынтымак гана чечет. Маанилүү түйүндө катыш бериш иштерди орток чечүүсү. Ар бирөө өзүнүн ички турмушундагы милдетин, укугун билүүсү, андан тапжылдырбоосу. Тактап айтканда, аялдык эркектик намысына доо кетирбөөлөрү, зайып да өз милдеттерин эрге, эр өзүнүн эркектик касиеттерин зайыпка оодарып жибербөөлөрү. Албетте, ички эр аялдык намысты бири-бирине алдырбоосу. Аялга Кудай Таала назиктикти, адептүүлүктү ченебей жараткан. Эркектер сүйлөшүп олтурса, ичара сөздөрүнө болор болбоско кийлешпөөсү, кээ бир зайыптарча эркекте мурун кеп чыгарып, ортодогу акыл ойду бузбоосу. Тактап айтканда жол талашпоосу, олтургандардын ичинде эркекти уяткарбоосу. Бири-биринен майда аракет кыймылына киришпөөсү, кыпчылбоосу. Андан аста секин сөз ырбатпоосу, тең атага айлантпоосу. Менден сен кыйын, сенден мен кыйынын дебөөсү. Ачуусу келгенде же аялы ачууланып, албутуулугу кармаса, эркек эшикке чыгып, атына минип бастырып кетүүсү. Аял аны сезүүсү. Эркек кайрылып келгенче эби сынында болуусу. Бир аз уялуусу. Жабылуу аяк, жабылуу турандай көрүнүшү. Үйдөгү бала бакыралардын, ата энелердин көзүнчө кермур айтышпоосу, карыларды оңтойсуз абалда калтырбоосу. Балдарды тарбия таалимдөөдө муну начар багыт экенин башынан сезүүсү. Мындай жагдайлар алар жокто айтылуусу. Ич күптүүлүктү өз ара чыгаруусу. Барга назар, жокко кайыл жүрүүсү. Эркек эшиктен эмне тапса тобу. Ал шордуу тапканын ичип албаса, башкаларга шайкелеңдүү шаттык жактарга жумшап салбаса, баарын балдарыма, ата-энеме, кыскасы үй тиричилик үчүн десе, ага бала бакыралары да толук тилөөсү. Аялдардан тилдүүлөр бар. Сен эмне таап жатасың? Балачаны карачы, үйүн толтуруп койду, сенчи? 3 жылдан бери үстүмдөн бир көйнөк түшпөйт. Эл сыяктуу качан оңолобуз? Сыяктуу арам окаттууга, арам машина алууга, арам малдууга, арам тамдууга барларга көз артпоосу. Аларга теңелип, арамдыкка чалынбоосу. Азбы, көппү, аны үлүштүрө билүүсү. Ченем сарамжалдуу болуусу. Мисалы туз түгөндү, шереңке түгөндү, күрүч түгөндү өңдүү күндө керектелүүчү майда барат оокаттар үчүн күйөөсүнө качылдай бербөөсү. Туура, бир нерсе жок болот. Мында бирдеме айтууда да адеп керек. Эр намысын козгой бербөөсү. Сен тапканды мен да таап жатам сыяктуу сөздөр алды арты жакшылыкка алып барбоосу. Ойноп сүйлөсө да ойлоп сүйлөөсү. Мен сенден кемминби дегени. Ошондон таарыныч, бири-бирине эрегишүүсү. Бардардыкка, бейкуттукка, бала бакыранын ырыскысына аз табышкерлер же көп табышкерлер ар намыска доо кетирүүсү. Балдарына атасын жамандабоосу. Атаңар мындай андай, силерден башкаларды жакшы көрөт, ошолорго акчасын коротуп жүрөт. Өңдүү, кара бетти кап сөздөр менен ата балага карама каршылык жүргүзбөөсү. Балага атаны мокочо көрсөтпөөсү. Бирок эстүүлөр, идиректүүлөр эненин айтканын оңдоосу, таразага тартуусу, энесиндеги кемчиликтерди сезүүсү, ата эненин акылын, сапаттарын айра тааны билүүсү. Эр аял, ага туугандар, жерге жээктер менен бирдей катышуулары. Бул меники, тиги сеники дебей, жакшылык жамандыкка тең баруулары. Төркүнү жакындын төшөгү жыйылбашы, өз көмөчүнө кул тартпоосу. Козгондуку куу жыгачтын башында бөрүнүкү тең орток болбоосу. Ата энесине, ага инелерине, эжелерине берип жатат деп, элге журтка эрин жарыя кылбашы. Өзгөчөлөрдүн сыйлуу дасторконунда өзүлөрүн адепти алып олтуруусу. Алдыдагы ырыскыны жаркылдап жайнап, үй ээсинин маанайын жарып көтөрүүсү. Достун ашын такаат кылбай, тартынбай, кастай жеп ичип олтуруусу. Бул биз үчүн жайылды.
Муну урматтообуз, сыйлообуз керек өңдүү ой пикир ар бир меймандын жадында болуусу. Ыраазы ырахматты кабаттап айтуулары. Ал эми дасторконунда эрди аял өзү жайдары жарык сезүүсү, конокту куштар кылып, кубанычы койнуна батпай, шайыр шаттыкта турушу. Эркектердеги эң жаман адат аялын кызгануусу, ичи тардыгы ит кыялы. Дасторкон үстүндө чыр чыгаруусу. Чамгарак түндүк кимдики, эмне үчүн сый көрсөтүп отурат, муну этибарга албоосу. Ичип келип эшикти иле калып аялын уруусу, үй бүлөнүн тынчын алуусу, балдардын жүрөктөрүн түшүрүп туруусу. Бирөөнү көп карадың деп сый дасторконду аттап аялын айдап кетүүсү. Бирөөлөр менен мушташуусу, аялынын айдай бетине так салуусу, көк чөлөк кылып суу ичирип коюусу. 10 ажырашып, 10 жолу эрдешүүсү, кайрадан кызыктары кетүүсү. Үй жайын, бала бакырасын, оокат кечесин таштап коюп, зайыптардын айыл аралап ак моюн издеп жүрүүсү. Ошондой эле эркектердин да бирөөлөргө көз артуусу, ошол жайды байырдануусу, арак шарап бар үйдү аңдып баш багуусу. Арине ушундай жана башка биз айтпай кеткен кедерги сапаттар эрди аялдын жашоо тиричиликтерин иритет, ынтымак ыдырайт. Эрди аял өрмөктүн эриш аркагы. Андай болуп жашап, өмүр сүрүп, укум тукумун көрүп, эл катарында болууга не жетсин.